2022 декабрь айынан бери Кыргызстан санарип документтерди тааный баштады. Мисалы, айдоочулук күбөлүк менен транспорт каражаттарынын каттоо күбөлүктөрү электрондоштурулууда. Кагаз документтерин жанына албай жүрүү мүмкүнчүлүк түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу ишке ашып жатат. Ал Кыргызстанда TikTok, Instagram жана Facebook сыяктуу платформалардан кийин эле турган тиркеме болуп саналат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстанда өткөн Digital Алматы 2023 жаңы реалдуулуктагы санариптик өнөктөштүк санариптик форумунун пленардык жыйынында билдирип, форумдун катышуучуларынын көңүлүн санариптик трансформациянын маанилүүлүгүнө бурду. Большое количество новаторов. Бул кадам Кыргызстандын жарандарына идентификациялык картасын, айдоочулук күбөлүгүн жана транспорт каражатынын каттоо күбөлүгүн албай жүрүүгө шарт түзөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда түндүк мобилдик тиркемеси эң көп жүктөлгөн тиркемелердин катарында турат. TikTok, Instagram же Facebook сыяктуу платформалардан кийин эле турат. Өз кезегинде Акылбек Жапаров азыркы замандын жаңы технологияларына жана технологиялык тенденциялардын эки багытына токтолду. Стоит вопрос цифрового. Заманбап геосаясий күн тартиби жана глобалдык катаклизмдер санариптик технологиялардын дүйнөлүк түзүлүштүн саясий, экономикалык жана социалдык компоненттерине таасирин күчөтүүдө. Бардык жаңы технологиялардын жана технологиялык тенденциялардын ичинен мен эки багытты, жасалма интеллект жана криптовалютаны белгилегим келет. Аналитиктер адам сыяктуу ой жүгүртүүгө жана ойлонууга программаланган акылдуу машиналар жакынкы келечекте билим берүү, саламаттыкты сактоо жана башка көптөгөн тармактарда революцияга алып келет деп болжолдошууда. Жакында эле британиялык илимпоздор жасалма интеллекттин жардамы менен 30 күндүн ичинде боордун рагынан айыктыра алганы тууралуу кабар чыкты. Буга чейин ондогон жылдар бою талыкпай изилдөө керек болуп келген. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы саламаттыкты сактоо чөйрөсүнө токтолуп, тармактын жасалма интеллект алгоритмдери ооруларды эрте диагностикалоого, дарылоону пландаштырууга жана дарыларды түзүүгө жардам берерин баса белгиледи. Если говорить о революциях цифровых. Дагы бир мисал келтирейин. ChatGPT аркылуу бизнес мектебинин экзамендерин ийгиликтүү тапшырып, онлайн режимде маектешип, жумушка орношууда. 10 жыл мурун фантазия болгон нерсе бүгүн чындыкка айланды. Мунун баары жаңы перспективаларды ачат. Ошол эле учурда технологиялык өнүгүү темпи бул өзгөрүүлөргө тиешелүү мамлекеттик саясат менен жооп берүү мүмкүнчүлүгүбүздөн ашып баратат. Соңку жылдары өлкө жетекчилиги санариптик инфраструктуралар менен IT технологияларга басым жасап, бир тараптуу чечимдерди кабыл алды. Тынымсыз санариптик технологияларды өнүктүрүү үчүн тең салмактуу шарттар түзүлө баштады. Буга утурлай уникалдуу санариптик кодекс иштелип жатат. Кыргызстанда мындай кадамды аягына чыгаруу кыйла жеңил. Интернет арзан. Арзандыгы боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 3 өлкөнүн катарында турат. Ал эми электр энергиясына болгон тарифтер эң төмөн. На данный момент наша. Өткөн жылдын январь айында биз ошол эле криптовалюталарды жүгүртүүдөн келип чыгуучу мамилелерди, башкача айтканда аларды түзүү, чыгаруу, сактоо жана жүгүртүүнү жөнгө салган виртуалдык активдер жөнүндө мыйзам кабыл алдык. Белгилей кетсек, биометрикалык шайлоо биздин өлкөдө шайлоочунун инсандыгын биометрикалык маалыматтардын негизинде идентификациялоо менен жүрүп жатат. Бул система азырынча бизде гана пайдаланууда. Эми бул технологиялар мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө гана эмес, башка тармактарда дагы колдонулат. Алматы шаарында өткөн Digital Алматы эл аралык форумуна ЕЭПке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары катышты. Масштабтуу иш-чарада санарип өлкө жана санариптик технологияларга басым жасалды. Робот собирает эти диски и отстреливает их в зону набора, потому что Эске салсак, кече 2 февралда биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары Алматы шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин тар курамындагы жыйынында чогулушкан. Анда ЕЭП алкагында алкоголдук продукция рыногун жөнгө салуу боюнча келишимдин долбоорунун үстүндө иштөө, жалпы газ рыногун түзүү боюнча эл аралык келишимдин долбоорун даярдоо жана ЕЭПте аймактык өнүктүрүү институттарынын ишмердүүлүгүнүн багыттарын карашкан. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылы Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин органдарына төрагалык кылууну Кыргызстан Россия Федерациясына өткөрүп берген.
Мы проводим первое в текущем году заседание Евразийского. Россия Федерациясы төрегалык кылган ЭЭПтин өкмөттөр аралык кеңешинин тар курамындагы жыйынында бул жылы биринчи жолу чогулуп отурабыз. Мен биринчиден Кыргызстандын өкмөт башчысы Акылбек Жапаровго ыраазычылык билдирип кетким келет. Былтыр Кыргызстан ЭЭПке төрегалык кылган учурда бир топ эффективдүү иштер аткарылды десем болот. Президентибиз Владимир Путин дагы айткан. Биримдикке мүчө мамлекеттер ишенимдүү өнүгө баштады. 5 өлкөнүн ички соода жүгүртүүсү 2 жылдан бери 1,5 эсеге, ал эми сырткы соода жүгүртүүнүн көлөмү 50%га өскөнү байкалууда. Белгилей кетсек, Digital Алматы эл аралык форуму Алматы шаарында жыл сайын өтөт. Масштабтуу иш-чара бизнес өкүлдөрүнүн, эл аралык эксперттердин, IT коомчулугунун жана мамлекеттик органдарынын башын бириктирет. Бул ирет өткөн форумга катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Digital Алматы Award сыйлыгынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземине дагы катышты. Айдар Темиралиев, Нурсейит Анаркулов, Пирамида.